Emsalдырыңыз. Даваттын пайда фазилетин кеңирээк айтып берсеңиз сураны. Бул оңолуу үчүн да. Дават ислахун нафс деп коебуз. Адам өзүн оңдош үчүн чыгат. Ишенимин, ибадатын, мүнөзүн, каалоо ниетин үйрөнүш үчүн чыгат. Кой ушуну мен билбегенди үйрөнөйүн. Алла Таалага жакындайын. Күнөөлөрдөн сактанайын, жаман адаттардан арылайын. Жакшы сыпаттар менен кооздолоюн деп чыгат. Фазилети эми бардык пайгамбарлар дават кылган, андан улуу фазилет жок го. Валлаху яд'у иля дарис санам дейт. Алла субханаху ва таала өзү чакырат, дават кылат. Бейишке чакырат Алла Таала. Кечирүүнү чакырат. Кур'ани Карим хада балагун линнас. Кур'ани Карим өзү ошол. Дават үчүн чыккан, адамдарга жеткирүү үчүнчү. Пайгамбарлардын бардыгы эле. Ликулли каумин хад. Да. Разосетede сыймыктан мен сурам. Мен сурам дейт. Ороном, намаз окуйм, военкомат военный частта иштесем болобу? Күйөөм макул деди, шариятка туура келеби деп сурайын дедим эле. Күйөөңөр экөөңөр чогуу иштесең макул. Өзүңүз болбойт. Күйөөңүз менен чогуу иштесеңиз мен. Анан күйөөңүз башка жакта, өзүңүз башка жакта болсоңуз эми шарият менен айтып жооп берсем жакшы мисал. Мына бүгүнкү күнү өтө жаман ушул жактамы. Биз айтсак эле о деп эле жумурткадан кырыз деп эле бар жактан чыгат. Тууган пайгамбарыбыз айткандычы, уга берели. Бүгүн жакпасачы, эртеге рахмат айтасыз мага. Көбүнчө ушундай кыйшыктаргачы ошонун башына келет да. Эсине келе турган болот. Кудайым андай кылбасын. Ошон үчүн сын такканда же айтканда этиятташ керек. Качан шарият айтылып атсачы, этиятташ керек. Кур'ан айтылып атабы? Болду. Сен акылыңа, түшүнүүңө, заманыңа, урп-адатыңа чегере кой. Кур'ан. Мейли. Болбосоң кылбай эле кой. Бирок карап тургун кандай болор экен. Кандай болор экен. Алла Таалам өткөн мээримдүү барбы? Райымдуу барбы? Боорукери барбы? Данышман пайгамбарыбыз ошо аркылуу бизге берилип атат. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын проблема маселесин деме. Мына азыр кел айтабыз, дайыма эле айтабыз, этияттуулук кылайлы, аялдарды этияттайлы, өзүбүздү этияттайлы, кыздарыбызды этияттайлы. Не болуп атат азыр? Ал жөн ла дейбир. Келчи бир сүйлөшөм, элдерди кабыл алганда көрчүмүн. Айтчы эмне болгонун айдарым. Эл менен аралашып көрсөм кандай болуп атат? Аялы менен эмне үчүн ажырашты? Сурап көрсөң мындай кыл. Сурасаң жөн. Эмне үчүн аялын сабады? Сурап көрсөң мындай кыл. Эмне үчүн ушу бала менен ушунча менен? Каякта иштетилеңиз? Эмне болду? Жашырганы канча? Айтпаганы канча? Шарият таза шарият. Шарияттан айланса болот, тегеренсе болот туугандар. Бирөөгө жамандык каалаган жокко. Бирөөнү жамандыкка чакырган жокко. Этияттуулукка, арамдан токтотконго катуу айтса, сизге оор келип атабы? Жүрөктө күнөөгө кызыгы бар да? Ошо мага болот дегенчи. Сиздин аялыңызга да боло бербейби ошол? Кандай дейсиз ана? Сиз бирөөгө кызыгып аткансыз, ошо бирөөнүн аялы да. Ошо бирөөнүн аялы да. Эмне үчүн сизге болот, аялыңызга болбойт? Сизде кайрат барбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келип сурады да, я Расулаллах, мага зынага уруксат бериң деди бирөө. Астагфируллах. Ошол жердеги сахабалар айтты, я Расул, бул эмне деген акпак? Уруксат берсеңиз, бунун башын алып кое турган го бул. Пайгамбардан зынага уруксат сурап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акылсыздык кылып атат, берген деп чакырган. Сен калай белең, сен апаң менен бирөөсү жаман ишти кылса калай белең? Жок деди. Сен калай белең, сен аялың менен бирөөсү жаман иш кылса? Жок. Кызың менен? Жок. Башка бирөөлөр да каалабайт. Сен каалап аткан ал бирөөнүн апасы, же бирөөнүн аялы, же бирөөнүн кызы. Кийин пайгамбардан чакырып келип, көкүрөгүнө коюп дуа берди. Я Алла, жүрөгүнөн
Бул арам иштердин жиркенишин салган депчи. Өзү айтат ошол. Пайгамбарыбыздын дуасынын берекесинен зынадан өткөн, жек көргөн нерсем болгон жок дейт да. Эң күнөөлөрдүн барлыгын эле жек көрөм. Бирок эң жек көргөнүм, жаман көргөнүм зына болду. Ошо зына уруксат сурап келген киши айтып атат. Кандай данышмандык менен түшүндүрүп койду. Ошон үчүн ак неке менен кошулайлы. Ак неке менен жашайлы туган. Жаман аттууга барбайлы. Аяк сүйүк бул арам нерсе туган. Ошого алсыздыкты билип, шайтан күчтүү экенин Алла Таалам билип туруп, узактан буяктан тоскон. Кайсы нерсе зынага чакырса, танса, музыка зынага чакырат, токтоткон. Мынан болбойт. Кээ бирлер айтат, эмне үчүн болбойт кете берет да. Угуп кое берсең, угуп кое бер. Бардыгы 1-2ден башталат, анан 10го жетет. 10 1-2ден ошодон да анан эмне кылат? Учурашкан, кармашкан, мисалы жөндөн жөн эле эмес да. Ошон үчүн иншалла этиаттайлы.